бизге илим керек болуп атат да. Амна ушул илимди балдарга берели дагы, өзүбүз биригип туруп, ушул багбанчылыкты баштайлы. Менин силерге айта турган сөзүм аябай көп. Эфирди занимать этип, эми бул Багдабадтын негизги максаты Кыргызстандагы багбанчылыкты өнүктүрүү максатында. Аны текшерген дагы органдар жок. Балким коррупциянын агымы менен ошондой көрүнүштөр болуп атса керек. Рахмат. Чукулай берген менен эч кандай эме чыкпайт да. Бириз-бирге ынтымак болуп, ошол bir кичине иштеп, мээнеткеч болушубуз керек биз. Лейлегеличи. Ошондо бош жерлерибизди иштете билишибиз керек. Бош жаткан жерлерди кандай болсун? Өкмөткө айтабызбы, же бир спонсор табабызбы, же мына ошол ер азаматтарды алып келип туруп бир кандайдыр бир деңгээлде биз өнүгүүнүн эң алдыңкы жолу ушул бак дарактарды эгип, өзүбүздүн иштелбеген жерлерибизди иштетип, ушундай жол менен барышыбыз керек да. Өлкөгө менин айтайын дегеним ошол. Чоң рахмат. Урматтуу кыргыз элим, мана бүгүн бизде Лейлек районунун Исфана айылында биз мана Абдулла Ташевич менен чогулуш өттүк. Рахмат Абдулла Ташевичке, мана үкөбүзгө чоң рахмат. Мындай жигиттер 100 жылда бир чыгат. Кыргыздык үчүн күйгөн, кыргыздын эли деген мана жигиттерге биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Лейлек жериден. Мана мен өзүм мана 10 гектар жерди алып, мана 4 жыл мурун алып, приватизация кылдырып, мана азыр айдатып, чилаң тартып, 200 тонналык бочканы куруп койдум, хавизде. Куруп койдум. Мана эми шого мен өзүмдүн үйүмө 1000 түп жаңгак көчөт ектимеде. Шуригөндү сурасам, эге бериң ака деди, жаңгак эң жакшы жаңгак деди. Мана жаңгак Кудай кааласа эртең барып эгемин эми, үйгө барсам эми. Урматтуу кыргыз элим, биз şu Абдулла Ташевичтин айтканды кылайык. Биздин биринчи байлыгыбыз, ишибиз биздин багманчылык. Биздин Кыргызстанды бага турган бак туугандар. Манаке азыр биз бир түп жаңгак тексек, бизге 20 кило берсе 100 килодан канча пул табабыз. Россияга жүрөбүз, Россияга бар, орустун полун жууп жүрөбүз, эшигини шыпырып жүрөбүз. Шонон көрө 5 жылда şu жакта жүрүп болсам, бирөөгө салып болсам, 1 гектар жер бак кылып коюңуздар, өмүр бою барбайсыз, балаңыздан калат. Ажига барасыз, Кудай буйрса, чет мамлекетке барасыз. Бизге бул төөлүктүү бак, бизге төөлүктүү жемиш, төөлүктүү бизге булак болуп калат. Шуну кылайык, урматтуу кыргыз элим. Бак кылайык, бак. Şu Абдулла Ташевичти колдоюк. Барлыгы жапа тырмакта бак кылайык туугандар. Менин сунушум ушул. Чоң рахмат.